Мына жакшынакай шарттар түзүп атат да кыздар. Жакшыбы базар? Жаңыланган ооруканада алгачкы бейтап болуп жаткан Азиза Хамидова 4-чү жолу облустук төрөт үйүнөн көз жарууга келди. Мурдагы шарттары жакшырып, оңолуп калганына ыраазы болуп турганын айтат. Здание жакшы, жылуу, тамактар жайында, убактында берет, тазалыгы жайында. Кечен аркы зданиядан көчүп чыктык бияка. Жакшы экен, жарык, жылуу. Анан кеңири эмелери, шарттары анча жакшы. Бир бөлмөдө 8-9 аял палатага батпай коридорго чейин чыккан бейтаптар, эскилиге жеткен имарат, колдонуудан чыккан түтүктөр. Буга чейин Ош облустук төрөт үйү мына ушундай аянычтуу абалда иштеп келди. 1968-жылы курулган имарат көп жылдардан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес болчу. Көйгөйлөрдүн бир түйүнү чечилип, облустук төрөт үйү 39 миллион сомго жаңыланды. Облус аралык клиниканы оңдоп атабыз, бирок чындыгында бүгүнкү күндө ушул жака күч келбеш үчүн мына ушул первичкаларды оңдошубуз керек да. Биз дагы ушул тиешелүү жыйындарда бардык жерден айтып атабыз. Бизде мурдагы СЦМдин ролу бүгүн күчөш керек да. Өзүңөр билесиңер, мурда СЦМ ушу жалпы координация кылып, ушу первичкадагы, больницадагы баягы медициналык тейлөөнүн сапатын көтөрүү, ошол эле учурда ушу региондордо, алыскы айылдардагы мындай бир энелерге же балдарга көңүл буруу боюнча абдан бир чоң иштер жүрчү. Мына ушул ишти кайра жолго коюшубуз керек. Бүгүн ушул учурдун талабы болду. Бул программаларды, мындай медицина тармагында программаларды ишке ашырыш үчүн мынакей ушул Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы чоң иштерди алып барып атпайбы азыр. Мына бүгүнкү жасалып аткан иштер дагы ушул программанын алкагында жасалып атат. Бүгүн мынакей ушул облустук баягы клиниканы оңдош үчүн 39 миллион сом каражат бөлүнүп атат. Бул кыска мөөнөттө, мына өзүңөр билесиңер, былтыркы күз мезгилинде акча бөлүнгөн, тендердин процедуралары да бат өттү. Бүгүнкү күндө жакшынакай мынакей ушул больницанын баягы ремонттон өткөн больницага мындай ачылышына күбө болуп атпайбыз. Республикалык казынадан болгону 39 миллион каражатка эшик терезелери, жылуулук түтүктөрү толугу менен жаңыдан орнотулду. Операциялык блок жаңыланып, жуунуучу бөлмөлөр, ашканалар ирээттелди. Капиталдык ремонттун бүтүшүнө УДА төрөт үйүнө жаңы жабдыктар сатып алынды. Бул жакта ошол аябай бейтаптардын саны көп болгондугуна байланыштуу эне менен баланын бирге болуу бөлүмүн кеңейтүү максатында ушул корпусту, экинчи корпус, ушуну ремонт кылып, бул жака кош бойлуулар патология бөлүмү толугу менен бул жака көчүрүлдү. Эшик терезелери толугу менен алмаштырылды. Ар бир бейтаптар жаткан палаталарда жана биздин кызматкерлер иштеген жумуш орундарында бардыгында жылуу суу менен камсыз болду. Канализационный системасы, жылытуучу системасы толугу менен алмашылды. 145 орундуу облустук төрөт үйү имараттынын сыйымдуулугуна карай жылына 4000дей төрөттү кабыл алууга ылайыкташкан. Ага карабай жылына 8000ден ашык төрөт кабыл алат. Облустук төрөт үйүнө ар кайсы райондордон келген бейтаптардан сырткары шаар аймагынан баргандар дагы басымдуу. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.